кош бол бир тууганым. Сен мага мыкты защита кылып берсең, мен мыкты ойнойм дечиле. Бир атың жарабай атса, Шаймика, ушу атты бир жаратып койчу десең, байкуш ушу күнү түнү жүрүп ушу атты бир жаратып минип алчу эле. Көк бөрүнүн өнүгүшүндө абдан салган салымы зор. Бүгүн 14 март белгилүү улагчы Мирлан Сыражидиновдун сөөгү өзү чоңоюп өскөн Сокулук районунун Төш булак айылында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына жакындары, Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрү жана алыс жакындан келген санаалаш достору катышты. Биз бүгүнкү күндө кыргыз эли, кыргыз спорту, Көкбөрү Федерациясы оорду толгус, оор жоготууга дуушар болуп турабыз. Арабыздан шумажал биздин Мирланыбызды сууруп кетти. Мирлан биздин Көкбөрүнүн өнүгүшүнө, дүйнөлүк деңгээлде таанылышына өзүнүн зор эмгегин салган. Бүткүл өмүрүн ушул Көкбөрүгө арнаган биздин кыргыздын баатыры болчу. Мына өмүрү ошого арналган экен, ат жалында о дүйнө сапар алып олтурат. Биз эми айта кетсек, Мирлан абдан эң мыкты адам болчу, эң башкысы. Эң мыкты адам болчу. Жаштарга дагы үлгү болчу. Канчалаган кыргыздын мыкты улакчыларын тарбиялады. Тренер, мыкты тренер болду, мыкты саяпкер болду. 5 жолку кубок президенттин жеңүүчүсү болуп аталды. Америка Кошмо Штаттарынын курама командасынын тренери болуп иштеди. Россиянын командаларында иштеди. Эми айта берсек, Көкбөрүнүн өнүгүшүндө абдан салган салымы зор. Биз бүгүн абдан терең кайгыруу менен үй бүлөсүнө, ага туугандарына азаны тең бөлүшүү менен, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мирлан, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торколуу болсун, артың майлы сүттүү болсун. Эми уюнум жөнүндө айта берсек сөз көп. Жаңы эле деңизиним айтпадыбы? Улууну менен улуудай, кичи менен кичидей сүйлөшкөн жигит эле. Мына 20 жыл ушу Бөрүлүү командасын алып жүрдүм. Ар бир иште бир ишенген ишиң болушуң керек. Ансыз болбойт. Ошо мага арка бел болгон жигиттердин бири эле ошо иним. Оюнга баратканда эми бул жерде көкбөрүчүлөр турат. Дайым бирдеке бир жетпей кесип турат да, бирок ошо кайра ойлоп кетесиң, ошо микам бар деп, микам бар бирдеке калат. Бир атың жарабай атса, Шаймика, ушу атты бир жаратып койчу десең, байкуш ушу күнү түнү жүрүп ушу атты бир жаратып минип алчу эле. Атаң көрү. Бир туугандарды айтсак, бир туугандын уулу ага эжелерине бир өйдө карап сүйлөгөн жигит эмес эле. Ини карындаштарына бир каты сөз, мына ушул жашка чыгып бир каты сөз айткан эмес. Эмне дейсем, иним ыраазымын сага, иним ыраазымын, алтыным ыраазымын. Эми бул айта турган сөз эмес эле, менин кош бол иним, кош бол бир тууганым. Кичинекей үчүн улак тартты электриги. Тоғыз класстан ушу Төш булак айылына кеткен. Жаткан жериң жайлуу болсун досум. Калган бала чакасына ден соолук берип. Эмне дейбиз? Жаткан жери жайлуу болсун. Калган бала чакасына ден соолук берип. Сабыр кылышыбыз керек экен. Али Имран сүрөсү 134-аятында айтат. Алар ачуусун жутушат дейт, жана адамдарды кечиришет дейт.
бири-бирибизди кечиришип, ынтымакта жашайлы, Аллаху акбар. Анткени Аллах субханаху ва таала ынтымакка чакырат. Бул Рамазан айында ким Мирлан байкебизге Аллах тааланын бир райымы түшүптүр. Куран түшкөн айда. Рамазан айы, Аллаху акбар. Аллах субханаху ва тааланын өтө чоң райымы да. Ошо бул Мирлан байке эгерде сиздерди ким силерди капа сүйлөп койгон болсо, же артыңыздан бир сөздөрдү сүйлөп койгон болсо, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечиресиздерби? Кечиребиз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечиресиздерби? Кечиребиз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечиресиздерби? Кечиребиз. Ушул адам Мирлан байкебиз кандай адам эле? Жакшы адам. Мирлан байкебиз кандай адам эле? Жакшы адам. Мирлан байкебиз кандай адам эле? Жакшы адам. Agayip tuğanlar, Mирlan'ın elinden beresesi olsa menden algılar. Beresesi olsa menden algılar. Beresesi olsa menden algılar. Alasası olsa aydın balama vergiler. Alasası olsa aydın inime balama vergiler. Alasası olsa balama vergiler. Allahu ekber. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Allahu ekber. Ошо Мирлан досум бул экөөбүз кички кезден бери дос болгонбуз. Бир 20 жылга жакын бир командада ойнодук. Эң мыкты жигит, эң мыкты оюнчу болчу. Эмне дейсем, бул жигиттин айта берсе сөз көп, мыкты жигит болчу. Ат башкарганы, балдарды үйрөткөнү, анан ошо акыркы оюн быйылкы жылы чогуу чыгалы деп экөөбүз сүйлөшүп, ал экөөбүз бир оюнда жүрүп көнүп калганбыз да, бири-бирибизге аябай ишенчибиз. Ал Мирлан жок, мен оюнда, ал жок, экөөбүз бири-бирибизге аябай тандем болуп калганбыз, аябай оор жоготуу болду. Мен үчүн эмне дейсиз, ошо жаткан жер жайлуу болсун. Акыркы жолу сүйлөшкөнүм досум экөөбүз ойнойлу, экөөбүз бири-бирибизге эме кылалы. Сен мага мыкты защита кылып берсең, мен мыкты ойнойм дечиле. Ошого жетпей калдык оюн учурунда. Ажырап калдык. Белгилей кетсек, улакчы 12 март күнү Нооруз майрамына арналган мелдеште кагылышуудан улам каза болгон. Анын өлүмүнө байланыштуу оюндун калысы жана оюнчу болуп 2 адам кармалган. Маркумдун артында жубайы жана 3 баласы калды.